Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу мекендештер, жараткан Алла Таала оразаңыздарды кабыл кылсын. Рамазан ай ичинде кылынып аткан жакшылыктарды кабыл кылсын буюрса. Şu Рамазандын урматына үй бүлөлөрүңүздөргө тынччылык, аманчылык, өзүнүн кутун, берекесин берсин. Эми ана мына деп эле орозонун көп убактысы өтүп кетти. 10 күндөн ашты. Убакыт тез өтөт эмеспи? Ошол Алла Тааланын бизге жагдырган мээрими, ырайымы, кечиримдүүлүгү болгон Рамазан айында канчалык көп жакшылык иштерди кылып алсак, канчалык деңгээлде ибадаттарды көп кылсак, бир туугандар менен, достор менен, жакындар менен мамилелерибизди кайрадан жаңылап, ифтарлыкка ооз ачарга чакырып дегендей, ооз ачарга барып, бир жакшы бир маанайда ушу Рамазанды өткөрүп алганыбыз аябай жакшы болот. Ошол нерсени сиздер менен бөлүшкөнгө мен дагы кубанычтамын. Бүгүн буюрса сиздерге Рамазан эми өзү аябай берекелүү ай эмеспи? Ифтары болсун, таравих намазы, ибадаттар, Куран хатим, мындайча айтканда Алла Таалага жакындай турган көп иштердин баары ушул берекелүү айдын ичинде көп да. Ошолордун бири катары зекет фитр деп коет. Муну садака фитр деп айтып коюшат бизде. Арабтар закатул фитр дейт. Ошол жөнүндө кичине кыскача айтып берейин дегем. Бул садака фитр же зекет фитрди кимдер бериш керек, эмне үчүн бериш керек? Ушул суроого токтоло кете турган болсок, бул ар бир балагатка жеткен мусулман, жоопкерчиликтүү болгон жана мал мүлкү ошо курбан сое тургандай же болбосо дин укугу боюнча бай деп эсептелген, мындайча айтканда 85 грамм алтыны болгон же ошол өлчөмдөгү байлыгы болгон бир адамдын өзүнө, үй бүлөсүнө, баласына, эгер мүмкүнчүлүгү жок болсо ата энесине, колундагы кичинекей эмчектеги эле баладан баштап улгайган жаштагы туугандарына чейин бериле турган бир зекет болуп эсептелет. Бул зекет важип деп коет. Кыргызча бул милдет. Ошол аткарыш керек. Бунун убактысы ошо Рамазан киргенден баштап негизи ошо аалымдардын айткан сөздөрү боюнча, келишими боюнча ошо акыркы Рамазандын акыркы күндөрү дейт. Себеби ошол фитир садакасын алып жакырлар, бейбечаралар ошо майрамды жалпы мусулмандар менен чогуу жакшы майрамдаш үчүн ошолорго жете тургандай бир өлчөмдөгү белек болуп эсептелет. Бул ар бир мусулманга парз. Муну кайрадан кайталап кете турган болсок, ошол мүмкүнчүлүгү болгон адам баласына, бир туугандар эми шарт эмес, мүмкүнчүлүгү жок болсо аларга да берсе болот, аялына, мүмкүнчүлүгү жок болсо ата энесине да бериш керек. Бул Алла Таалага бир рахмат айтуу. Бул атында айтылып тургандай, ошо жаратылганыбыз үчүн бир жылда бир орозо айында айт намазынан мурун бериле турган бир зекет болуп эсептелет адамдын жаны үчүн. Эми Алла Таала бизди бул дүйнөдө жаратып, ырыскыбызды берип, ден соолугубузду берип, өмүрүбүздү берип атпайбы? Ошого Рамазандагы туткан орозобузга кошуп, бир кошумча дагы ыраазычылык билдирүү болуп эсептелет да. Эми орозо тута албаган адамдар бериш керекпи? Ооба, алар да берет. Мен мусулман деген адамдын мойнундагы бул милдет. Ал эми зекет бул жан үчүн берилген зекет деп айтылат динде. Мал үчүн берилген зекет бар, аны өзүнчө буюрса кийинки эмеде айтып беребиз. Ошо бүгүнкүбүз жан үчүн бериле турган зекет. Муну аалымдарыбыз өлчөп келгенде ошол 4 кочуруш арпа деп келген, буудай, курма, мейиз түрдүү өлчөмдөр менен айтылган. Бирок азыркы заманда ошо адам баласы эртең мененки жана кечки тамагын тоюп жей турган деңгээлдеги бир өлчөмдөгү тамак болуш керек дейт. Эми азыр маданият, жашоо шарттары өзгөргөн үчүн азыркы убактарда адамдар курманы, же арпаны, же буудайды жебейт да. Ошого аалымдарыбыз чыгарган фатва боюнча азыркы убакта ошо мисалы ар бир өлкөнүн өзүнүн эмеси бар өлчөмү. Биз Чикагодогу же Америкадагы эмени айта кете турган болсок,
$8 менен $15 ортосу, кээ бирөөлөр 20-25-ке чейин айтып атышат. Алар жанагы ошо мейиздердин же башка курмалардын бааларына жараша. Орточо эсеп менен алганда ошо $10, $15 ортосундагы бир киши үчүн бериле турган бул садака болуп эсептелет. Эми $10-15 албетте бир киши эртең менен кечки тамагын орточо өлчөмдө алып жей алат ошон үчүн. Анан бул жерде дагы бир суроо туулат. Карапайым адамдардын берген зекети менен байлардын берген фитир садакасы кандай болот деп. Өлчөнгөн ошол, бирок колунда бар адамдар ошо алымдарыбыз айткандай өзү жеген тамактын өлчөмүн деп да айтышат да. Мисалы ооз ачырган сыяктуу эле. Бирок ошо орточосунан $10-15 кабыл алсак туура болот. Биз Кыргыз коомдук борбору катары $15 деп жарыяладык. Бул жерде ошол биз түшкөн фитир садакаларды азыр биздин ошо карап жардам берип аткан студент кыздар, балдарыбыз бар, 5-6 квартира. Ошолордун муктаждыктарына, алардын жардамдары үчүн жумшалат. Аны балким биз Кыргыз коомдук борборуна которуп койсоңуздар, ошол жерден ал студенттердин жардамы үчүн биз ошол нерселерди студенттерге беребиз. Былтыр дагы ушул ишке ашырылып, студенттердин ошо керектүү тамак ашына, квартирасына, үйүндөгү болгон отура турган орундуктарына чейин жардам берип алып бергенбиз. Анан фитир садаканы ошо акыркы айт намаз окулганга чейин дедик. Бул биздин илимий тараптан аалымдардын ойлорун, пикирин айтып, силердин башыңыздардын да айландыргым келбейт. Себеби ар бир мазхабта өлчөнгөн жана ар бир мазхабтын айткан нерсеси бар. Биз ошо жалпысынан алганда ар бир мусулмандын мойнуна милдет экенин айткыбыз келет. Мындан сырткары орозо айында фидия деп коет. Орозо тута албай калган, ден соолуктан улам, ден соолугу начар болуп, кийин орозо бүткөн убакта да орозо тута албаган адамдар бар. Ошолор фидиясын бериш керек болот. Бул бир орозо туткан адамга ооз ачыруу жана соорлугун алып берүү болуп эсептелет. Өзү үйүндөгү күнүмдүк адатындагы өлчөмдөгү тамакты эсептеп көрүп, же тамак катары же болбосо акча катары чыгарып берсе болот. Кээ бир убактылуу орозо айында дарыланып, же болбосо ошо сыркоолоп калып орозо тута албай калган адам, ал орозо бүткөндөн кийин кайра анын казасын кармап бериш керек болот. Мен айтып аткан жана фидия деген ал орозо бүткөндөн кийин дагы ден соолугунан улам орозо тута албай турган адамдар үчүн болот. Ошол фидия дагы убактылуу бир күндө мисалы бир кишинин курсагын тоюгуш керек болот. Канча күн орозосун кармай албаган болсо, ошол Рамазандын ичинде кайрадан Алла Таалам шыпасын берип, эртерээк сакайып кеткен болсо, орозосун улантып кете бериш керек болот дагы. Кийин орозо бүткөндөн кийин казасын кармайт. Казасын кармай албай турган, ден соолугу жана мүмкүнчүлүк болбой турган, кайра кайталап айтам, ошо жашы улгайган адамдар болушу мүмкүн, же болбосо диабет, сахар менен ооруган, дайыма суу же болбосо аз дары алып турган адамдар болот. Булар фидия бериш керек. Фидиясынын өлчөмү да ошол өзү күнүмдүк колдонгон ошо 2 маал тамактын акысын бир ооз ача орозо кармаган адамга бериш керек болот. Эми азыркы убакта булар өзгөчө Америка жергесинде жакырылар деле көп, анчалык ач калган адамдар билинбейт. Булар студенттерге берилсе аябай жакшы болот. Дагы бир суроо туулат бул жерде. Мен жашаган жеримдин өлчөмү менен беремби, же болбосо өзүм туулуп өскөн же мигрант да көчүп келип атат. Ата мекенимдин өлчөмү менен жок. Адам ошо жашап аткан жеринин өлчөмү менен бергени туура болот ошол жердегилерге. Эгер андан сырткары ал жерде андай таппай турган болсо, ошо башка өлкөлөрдөгү студенттерге же жакырларга жөнөтсө дагы боло берет. Анан дагы мага ошо бир суроолор келип калып атат. Анан бул жерде да ошо кайталап айткым келген нерселердин бирөө, орозонун убактысы боюнча көп суроо келип атат да. Биз жана календар жарыялаганбыз. Ал календарда Чикагонун борбору ошо даунтаун центринин убактысы боюнча берилген саат. Ал эми улам батышка жылган сайын же чыгышка жылган сайын бул орозонун убакыттары алмашат. Азыркы убакта мына телефондо интернетке кирсеңиздер,
кайсыл жерде жүрсөңүз ошол жердин локациясын интернеттен карап, ошол жердин намаз убакыттары, күн батуу убакыттары, эртең мененки багымдатты булар фажр, prayer фажр деп коюшат англисче, ошол убакыт менен карап, ошондон мурунку убакыттарда ооз жабасыз дагы. Ооз ачаарда болсо күн баткандан кийин 1 мүнөттөн кийин уже ача бересиздер. Кайсыл жерде болбосоңуздар, Анан ооз жабуу боюнча дагы көбүнчө жолдо жүргөн бир туугандар сурап калат. Мисалы, ошо тракта жүргөн же сапарда жүргөн болуп калса, оозду деп айталы, мисалы, Агаяда ооз жаптыңыз ошол жерде түн ичинде туруп, бирок жүктү алдыңыз дагы батышты көздөй жөнөдүңүз. Ошо барган жердин убактысына, ошол жердин саатына карап ооз ачасыз. Yani кайсыл жерде жүрсөңүз, ошол жердин убактысы менен ооз жап, ошол жердин убактысы менен ооз ачыш керек болуп калат. Кээде ошо жаңы орозо кармап жүргөн туугандар да ушундай адашып калат экен. Чикагонун саатын жана календарды алып туруп, ошол боюнча ооз жаап, ошол боюнча ооз ачып алгандар болуп атат да. Ал туура эмес болуп калат. Муну да мен бул жерде эскертким келди, себеби кээ бир орозону жаңы кармап жүргөн бир туугандарыбыз ушундан адашып кетип атышат. Ошо бүгүн ошо кыскача ушуну сиздерге баян кылдым. Буюрса эмки жолугушууда бир зекет боюнча дагы сабак кылабыз. Туткан орозоңуздарды Алла Таалам кабыл кылсын, тынччылык берсин, аманчылык берсин. Ушул Рамазандын урматына жараткан Алла Таала шыпа тилегендерге шыпа берсин, ырыскы тилегендерге Алла Таалам адал ырыскы берсин. Президент тилегендерге Алла Таалам салих, адеп ахлактуу, ыймандуу, жакшы президенттерден насип кылсын. Ата-энелерибиздин ден соолуктары бекем болсун, жашоолору бакубат болсун, дүйнөдө тынччылык, аманчылык болсун. Амин. Алхамдулиллахи раббил аламин.